Тема: Здравствуйте, Кыргыз уважаемые коллеги. Республикасынын жаңы кылмыш жазык аткаруу кодексинде коомдон бөлүүгө байланышпаган жазаларды аткаруу боюнча жалпы жоболор. Асаналиев Азамат Алмазович. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык жана жоруктар жөнүндө кодексинде каралган жаза жана жазык укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу боюнча жалпы жоболор. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык аткаруу кодексинин 30-статьясында жаза жана жазык укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруучу органдар жана мекемелер көрсөтүлгөн. Биринчи, кылмыш же жорук үчүн белгиленген штраф түрүндөгү жазаны соттолгондун жашаган жери боюнча же анын мүлкүнүн жайгашкан жери боюнча өндүрүштү аткаруучулар органдар тарабынан аткарылат. Экинчи, коомдук жумуштар, түзөтүү жумуштары, эркиндигин чектөө жана жашы жетелектерге эскертүү берүү менен жүрүм турумун чектөө түрүндөгү тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары, жазасыз соттолгондун жашаган жери боюнча сыноо пробация органдары же соттолгондун аскердик кызмат орду боюнча командачылык тарабынан аткарылат. Үчүнчү, белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир ишмердүүлүк жүргүзүү укугунан ажыратуу жазасын соттолгондун жашаган жери боюнча сыноо органдары тарабынан, соттолгондун жумуш орду боюнча кылмыш түзөтүү системасынын мекемеси тарабынан, акимчилик тарабынан же соттолгондун аскер кызмат орду боюнча командачылык тарабынан, ошондой эле мыйзамга ылайык ыйгарым укуктуу органдар тиешелүү ишмердик жүргүзүү укугун жокко чыгарат. Төртүнчү, эркинен ажыратуу жана эркинен өмүр бою ажыратуу жазасын кылмыш жазык аткаруу системасынын мекемелери аткарат. Бешинчи, атайын аскердик, ардактуу наам, класстык чин, дипломатиялык ранг, мамлекеттик сыйлыктан ажыратуу жазасы ошол наам, класстык чин, дипломатиялык ранг же мамлекеттик сыйлыкты берген орган тарабынан аткарылат. Алтынчы, дисциплинардык аскердик бөлүктө кармоо жазасын атайын дайындалган аскердик бөлүктөр аткарат. Жетинчи, ошондой эле аскер кызматкерин камакка алуу жазасын аскердик бөлүктөр аткарат. Сегизинчи, жаза өтөөдөн сыноо көзөмөлү менен бошогондор жана жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошогондор сыноо органынын көзөмөлүндө турат. Аскер адамдары аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин сыноо көзөмөлүндө болот. Тогузунчу, кылмыш жазык укуктук таасир берүүнүн мажбурлоо чаралары, коопсуздук чаралары. Биринчи, мүлктү, акча каражатын, алып коюуга тийиштүү предметтин ордуна башка мүлкүн конфискациялоо. Экинчи, материалдык чыгымдын ордун толтуруу. Үчүнчү, моралдык зыяндын ордун толтуруу. Төртүнчү, штраф түрүндө юридикалык жактарга жазык укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чаралары. Бешинчи, жаза болуп эсептелбеген материалдык чыгымдын жана моралдык зыяндын ордун толтуруу, буюм, курал жабдык жана жорук кылуу каражаттарын конфискациялоо, соттолгондун жашаган жери боюнча же иштеген орду боюнча, ошондой эле мүлктүн жайгашкан юридикалык жактын катталган жери боюнча сот аткаруучу органдар тарабынан аткарылат. Онунчу, юридикалык жактарга карата укугун чектөө, юридикалык жакты жоюу түрүндөгү кылмыш укуктук таасир көрсөтүүнү мажбурлоо чаралары сот дайындаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана адамдар тарабынан аткарылат. Онунчу, юридикалык жактарга карата укугун чектөө, юридикалык жакты жоюу түрүндөгү кылмыш укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чаралары сот дайындаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана адамдар тарабынан аткарылат. 11. Андан тышкары эскертүү берүү менен көзөмөлгө өткөрүү түрүндөгү тарбия мүнөздөгү мажбурлоо чараларын аткаруу ата-энеге же алардын ордуна баланы караган туугандарына, баланы коргоочу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жүктөлөт. 12. Медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын жана мажбурлап дарыланууну саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу орган жана кылмыш жазык аткаруу мекемелери аткарат. 13. Ошондой эле жазаны өтөөдөн кийин Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарып салууну миграция органы, улуттук коопсуздук, ички иштер жана чек ара кызматы аткарат. 31-статья жаза өтөөнүн жана башка жазык укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларынын орду жөнүндө билдирүү. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык аткаруу кодексинин
31 статьясына ылайык: биринчи, коомдон ажыратууга байланышкан медициналык мүнөздөгү адамды атайын дарылоочу мекемеге жаткыруу түрүндө жазалоону аткарып жаткан мекеме жана органдар 3 жумуш күн ичинде соттолгондун жубайына, тууганына же мыйзамдуу өкүлүнө жаза өтөөнүн башталышы жана орду же жазык укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чаралары жана соттолгондун укуктары жөнүндө кат түрүндө кабарлоого милдеттүү. Экинчи, чет өлкө жарандарына карата жазаны аткаруучу орган жана мекеме Кыргыз Республикасында аккредиттелген дипломатиялык же консулдук мекемелерди же алардын кызыкчылыгын коргоого алган өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнө кабарлайт. Экинчи, чет өлкө жарандарына карата жазаны аткаруучу орган жана мекеме Кыргыз Республикасында аккредиттелген дипломатиялык же консулдук мекемелерди же алардын кызыкчылыгын коргоого алган өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнө кабарлайт. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазык аткаруу кодексинин 65 статьясы атайын аскердик, ардактуу наам, класстык чин, дипломатиялык ранг, мамлекеттик сыйлыктан ажыратуу жөнүндө өкүмдү аткаруу. Биринчи, сот өкүмү күчүнө киргенден кийин 10 жумуш күндүн ичинде анын көчүрмөсүн ардактуу сыйлык наамдарды берген мамлекеттик органга жөнөтөт. Экинчи, ыйкарым укуктуу мамлекеттик орган соттолгонду ал сыйлыктардан ажыратуу жөнүндө тиешелүү документтерге жазуу жүргүзөт. Мамлекеттик сыйлыктарды жана алардын документтерин алып коюу жүргүзөт. Ошондой эле ал сыйлыктарга тиешелүү укук жана жеңилдиктерди жоюуга чара көрөт. Үчүнчү, запастагы аскер кызматкерине карата өкүмдүн көчүрмөсү анын аскердик каттоо ордуна аткаруу үчүн жөнөтүлөт. Төртүнчү, аталган сыйлыктарды берген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өкүмдүн көчүрмөсүн алгандан кийин 1 айдын ичинде өкүм токуган сотко аны аткаргандыгы жөнүндө билдирет. 68 статья соттолгондук кылмышы үчүн дайындалган жазасын өтөгөндөн кийин Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарып салуунун тартиби. Биринчи, чет өлкө жаранын же жарандыгы жок адамды кылмыш кылгандыгы үчүн жазасын өтөөдөн кийин, эгер анда Кыргызстанда калууга мыйзамда көрсөтүлгөндөй негиз жок болсо, Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарып салуу көзөмөлдүү жол менен аткарылат. Экинчи, жаза аткаруу жана жазык укуктук мажбурлоо чараларын аткарып жаткан орган же мекеме чыгарып салууга тийиштүү адамдын жаза өтөө мөөнөтү бүтөрүнө 1 ай калганга чейин миграция, улуттук коопсуздук же ички иштер органына алдыдагы чыгарып салуу зарылдыгы боюнча билдирүү жөнөтөт. Үчүнчү, жаза жана мажбурлоо чараларды аткаруучу мекеме же органдар соттолгондор мамлекеттик чек араны кесип өтүүгө зарыл өздүгүн аныктоочу документтерди кайра даярдоо үчүн алар жараны болгон өлкөнүн Кыргыз Республикасында аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүнө жана консулдук мекемесине, Кыргыз Республикасында аккредитациянын дипломатиялык өкүлчүлүгү жок өлкөлөрдүн жарандары үчүн алардын кызыкчылыгын коргогон өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же алардын кызыкчылыгын коргогон эл аралык органдарга тиешелүү маалымат үчүн кайрылат. Төртүнчү, миграция органдары жаза аткаруучу мекеме же органдардан соттолгонду алдыдагы чыгарып салуу жөнүндө билдирүү алгандан кийин тийиштүү билдирүүнү чек араны органдарына жиберет. Бешинчи, Кыргыз Республикасынын чегинен соттолгон адамды миграция, улуттук коопсуздук, ички иштер, чек ара органдарынын кызматкерлери чыгарып салуу пунктуна чейин коштоп баруу менен аткарат. Алтынчы, жаза жана жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу, миграция, улуттук коопсуздук, ички иштер, чек ара кызматы органдарынын соттолгонду Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарып салуу боюнча биргелешкен аракетинин тартиби эл аралык келишимдер жана мыйзам менен аныкталат. Жетинчи, чыгарып салуунун чыгымдарын соттолгон же аны Кыргыз Республикасына чакырган жеке же юридикалык жак көтөрөт. Эгер айтылган жактардын чыгарып салуунун чыгымдарын жабууга каражаты жок же жетишсиз болсо, чыгарып салуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин эсебинен жүргүзүлөт. Сегизинчи, соттолгонду Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарылганы жөнүндө миграция органдары өкүм чыгарган сотко, ошондой эле соттолгон адам жараны болгон өлкөнүн Кыргыз Республикасында аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүнө жана консулдук мекемелерине, Кыргыз Республикасында аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгү жана консулдук мекемелери жок өлкөлөрдүн жарандары боюнча
алардын кызыкчылыгын коргогон өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же алардын кызыкчылыгын коргогон эл аралык органдарга билдирет. 72 статья белгилүү мөөнөткө эркинен ажыратуу жана өмүрү өткүчө эркинен ажыратуу түрүндө жаза өтөөнүн орду. Биринчи, белгилүү мөөнөткө жана өмүр бою эркинен ажыратууга соттолгон адамдар жазасын Кыргыз Республикасынын территориясында түзөтүү мекемелеринде өтөйт. Экинчи, эркинен ажыратууга соттолгондор түзөтүү мекемелерине алар оңолууга жана коомго аралашууга, социалдык пайдалуу байланыштарды колдоо, коопсуздукту камсыздоо жана жаңы кылмыш кылуунун алдын алууга зарыл шарттары менен жөнөтүлөт. Экинчи, эркинен ажыратууга соттолгондор түзөтүү мекемелерине алар оңолууга жана коомго аралашууга, социалдык пайдалуу байланыштарды колдоо, коопсуздукту камсыздоо жана жаңы кылмыш кылуунун алдын алууга зарыл шарттары менен жөнөтүлөт. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык аткаруу кодексинин 73 статьясына ылайык соттолгонго түзөтүү тиби жана эркинен ажыратуу түрүндөгү жаза өтөөнүн орду мамлекеттик кылмыш жазык аткаруу системасынын атайын комиссиясынын чечими менен жүргүзүлөт. Ал мамлекеттик атайын комиссиянын курамын жана иштөө тартибин Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктайт. Ал комиссиянын чечимине даттануу мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт, бирок чечимди аткарууну токтотпойт. Төртүнчү, соттолгонго түзөтүү мекеме тибин жана жаза өтөө ордун аныктоо өкүм күчүнө киргени жөнүндө билдирүү алынгандан кийин 7 календарлык күн ичинде жүргүзүлөт. Суда в законную силу. Спасибо за внимание.